Түз оодо акысыз адвокат программасы башталды. Саламатсыздарбы? Бизге байланышка чыгып адвокат менен акысыз, камсыз болсоңуздар болот. Студияда мен Мунара Матиева жана комиссия мүчөлөрү мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун директору Акжол Калбеков. Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Светлана Абдылдаева. Ошондой эле КТРКнын эл аралык бөлүмүнүн башчысы юрист Каныбек Кошоков. Бүгүнкү суроолорго адвокат Бекзат Иманкулов жооп берет. Биз Түз оодобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, байланышка чыгып адвокат менен акысыз, камсыз болуңуздар. Ал эми азыр болсо адаттагыдай эле буга чейин бизден көрсөтүүгө байланышка чыгып адвокат менен акысыз, камсыз болгон телекөрүүчүлөрүбүздүн бирөөсү жөнүндөгү кыскача сюжетти тартуулайбыз. Карапайым эл жөн жерден күйөөбүз ушундай. Акчасы барлардын заманы бул. Чүй облустук сотунун чечимине нааразы болуп, көз жашын төккөн Зубаржат Базарбаева дагы бизден көрсөтүүгө кайрылган. Ал жерде Чүй облустук сотто мына Эркебаев Адлет, Балкыбекова Д, Жаманкулова Ж 3 судья ушул тарапка чыгарып койгон. Мен азыр протоколдорду алып, заявлениянын баарын жазып алгам. Эч кандай бул жерде мен ходатайством, запистерим каралган эмес. Бул каарманыбыз 2019 жылдын октябрь айында Каныбек кызы Перизатка үйүн алдатып жиберген. Тактап айтканда, ал 3 күндүн ичинде банктан акчаны алып берем деп, Зубаржат Базарбаеванын үйүн толугу менен өзүнө өткөрүп алган. Мага тегиз эжеке банктан 3 күндө мен сизге акчаңызды чыгарып берем деген. Мен балдарым жашоосун улучшайт этиш үчүн шаар жакка жылсам деп действительно саткам, ишенгем. Ошентип 4 баласы менен талаада калган Базарбаеванын 1.114.000 сомго бааланган үйүнүн 123.890 сому гана колуна тийген. Бардык далилдөөчү материалдардын негизинде Ысык Ата райондук соту жабырлануучунун пайдасына чечим чыгарган. Бирок райондук соттун мындай чечимине далилдөөчү документтерге карабай Чүй облустук соту Каныбек кызы Перизаттын пайдасына токтом кылат. Чүйскө областный сотто 24 августтан башталган мен процесс. Башталганда биринчисинде келген эмес, экинчисинде дагы отложка кылдырган. Ушунда 5-6 процесс болуп отложка болгон. Ага чейин мен возражение жазгам, ходатайство. И биздин ошол мен жашаган Димитровская дача, село Димитровка, Кыргыз автомаш дачасында ошол жерден мен председательден да неме алып келгем, характеристика неме ходатайство. Ал дагы эч кандай көрүлгөн эмес протоколдо. Акыркы процесс 15 ноябрда болгон. 15 ноябрда болгондо мен балам ооруп калып, 7 айлык эмчекте балам ооруп калып, ошо келбей калгам да. Келбей калып, анан ошондо алардын ага чейинки келбей калганын, ага чейинки ошо уголовный делосу жүрүп атканын мен айткам деген, бирок ошондо да карабай эле чечимди тилерге чыгарып койгон. Мындан соң 3 айдын ичинде жогорку сотко кайрылуу абзел. Бул багытта адвокат Бактыгүл Алымкулова иш алып барат. Иштин жүрүшү Кыргыз Республикасынын адвокатурасы, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору жана КТРК тарабынан көзөмөлгө алынат. Сиздин дагы акыйкаттык издеп айлаңыз кетсе, адвокат жалдоого чамаңыз чак келбесе, анда биздин долбоор сиз үчүн. Түз байланышка чыгып адвокат менен акысыз, камсыз болсоңуздар болот. Биз КТРКнын негизги каналынан тышкары, анын YouTube'дагы КТРК каналы, ошондой эле Facebook'тагы Маймылча КТРК чекет KG баракчасы аркылуу дагы түз эфирге чыгуудабыз. Мен эң алгач бизден WhatsApp аркылуу келген суроодон бергим келип атат. Менин күйөөм каза болуп калган. Анын намындагы үйдү бизден уруксатсыз кайненем өзүнө жаздырып алган дейт. 3 балам менен үйү жок талаада калдым. Ошол үйдү алсак болобу деп 082 менен аяктаган абоненти жазып атат. Жооп берип койсоңуз. Бул маселеде болсо, эгер үй күйөөсү каза болуп калгандан кийин кайненесине өзүнө жаздырып алган болсо, албетте аялы сотко кайрылууга укугу бар. Себеби аялында үлүшү бар, ал ошондой эле 3 баласында аякта үлүштөрү бар. Сотко кайрылып, өз укугун коргоонго толук укугу бар.
Биякта кичине мыйзам бузуу болгон деп эсептейм, себеби кайненеси өзүнө жалгыз өткөзүп алган. Эгер баласынын атында болгон үй болсо. Түшүнүктүү, бизден телегөрүүчүлөрүбүз кезекке туруп калды. Эң алгачкы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угуп атабыз. Мен өткөнкү бул жумадагы эмес, наркы жумада передачада арыздын кабыл алдым деле да. Сиздин аты жөнүңүз ким? Алайдан чалып атам, Тагайбек кызы Самара. Ошо арызым каралбай атат да. Анан кийин ошо юзке неме берсем болобу суроо? Эмне маселе менен кайрылгансыз? Сиз айтып койсоңуз кечиресиз. Биз 2018-жылы үй алдык эле. Баалашып, документтерин бизге өткөрүп берди эле. Акчасын бергенден кийин 6 айдан кийин келип кайра акчасын таштап кеткен да. Анан кийин эми сотко берип атат. Биринчи сотко бергенде арызын алып койду эле. Акчаны алың деп атсак албай атат, дагы үстүнө акча кошуп бергиле. Болбосо үйдү бергиле деп дагы сотко берип атат. Соту болуп атат азыркы учурдачы. Сиз байланыш телефонуңузду калтыра аласызбы? Байланыш телефонун ушул номерге кантип калтырам? Биздин пульттагы кызматкерибизге айталы, Самаранын номерин жазып калсаңыздар. Айтсаңыз, Абзал Сабырович, эмнени айткыңыз келип атат? Кайсы передачаны тандап алганбыз? Эсимде жок болуп атат. Демек, биздин координаторлор байланып, сиз менен байланыш албай калган болуш керек. Байланыш албай калганбыз да, ошол. Же болбосо Самара, сиз биздин WhatsApp номерибизге жазып койсоңуз, биз сөзсүз сиз менен байланышабыз, телефон маалыматтарын берип койсоңуз. Ишин колго алабыз. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Мен Токтогорунан чыгып атам. Угуп атабыз. 2011-жылы, мындан 14 жыл мурун өрттөндүккө жер алып, ага бак тиккенбиз, мөмө, алма анан сары өрүк тиккенбиз. Мөмө бере баштады 3 жылдан бери. Анан эми кайра мамлекетке айыл өкмөткө алып коет экен. Менин кандай укугум бар? Ага көптөгөн мээнеттерибиз кеткен. Суроо түшүнүктүү болдубу сизге? Ооба, мага суроо түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сурооңузга. Бул жерден караш керек, ошол кандай документтер негизинде алгансыз, ошол жерде ошол кайсы мөөнөткө берилген, анын баарын карагандан кийин гана анан толук жооп берсек болот да. Эгер ошол кагаздардын негизинде эгер срогу бүтө элек болсо, анда албетте сотко кайрылып укугуңуздарды коргосоңуз болот. Бирок если срогу бүтүп калса, анда албетте мамлекеттин кайра кайтарып алууга албетте укугу болот. Бирок ошол эле жерде дагы шашпай кагаздарды карап чыгыш керек да. Адвокаттарга кайрылсаңыздар, карап толук жооп беришет деп ойлойбуз. Азыр себеби толук маалымат жок. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйүңүз болсо, бизге байланышка чыгыңыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү аркылуу тандалып алынып, адвокат менен камсыз болгон жарандын иши сөзсүз мыйзам чегинде жыйынтыкталат. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Мындай көйгөй менен кайрылайын деп жатам. Азыркы учурда менин агам 500 000 акчаны алдырып ийген болсо да өзүнүн бир тууган жеңесине. Келин эме жеңесине да мындай айтканда. Анан ошол 500 000 акчаны азыркы учурда алышы өтө оорлук жаратып жатат да мындай айткандачы. Кантип алса болот ошол акчаны? Каяка кайрылсак болот, ошол боюнча прайс деген болсо. Түшүнүктүү, мындайча айтканда кудагыйына акчасын берип алып ала албай жатышыптыр. Ооба, түшүндүм. Бул маселеде бир гана милиция органдарына кайрылыш керек, арыз жазып кайрылыш керек, жана сураныш керек. Бул деген алдамчылык беренеси менен иш козголсун деп милиция кайрылып, ошолорго арыз менен кайрылыш керек. Сиз түз эле сотко кайра албайсыз. Бул бир гана биринчи милиция кайрылып, ошол жерден алар териштирет. Эгер жетиштүү негиздер болсо, иш козголуш керек. Эгер сиздин оюңузча жетиштүү негиздер бар деп эсептесеңиз, ал эми милиция кызматкерлери
сиздин суранышыңыз четке кагып койсо, сөзсүз түрдө анда прокурорлорго кайрылганга, арызданганга укугуңуздар бар. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз дагы байланышта. Саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы? Биз сиз түз байланыштасыз. саламатсыздарбы? Мен Талас областынан чыгып атым Жайыла Байкенжерби. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Экинчи линиядагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Бизден WhatsApp аркылуу келген суроолорго көңүл бөлөбүз. Андай болсо, саламатсыздарбы? Менин кайрылуумдун себеби биз 10 жыл соттоштук дейт. Бир араб улутундагы адам келинчеге орус дейт. Бизди алдап, бирөөнүн үйүн сатып, биздин акчага өздөрүнө жасалма документ жасашкан дейт. Биз Ташкенттен мураскерди таап, андан кайра сатып алдык. 10 жылда соттон утуп чыктык дейт. Бирок $3200 алган дейт сатканда. Ошону кайрып ала албай жатабыз. Эмне кылсак болот дейт. Бул маселеде мен да түшүндүм. Бул маселеде бир гана ошол кылмыш ишин козгоо боюнча гана милиция кайрылыш керек. Башка бир гана ошентип кайрылыш керек дагы. Эгер алдап кеткен болсо, ошентип анан жетиштүү кандай далилдер бар деп эсептесеңиз, ошол далилдер менен чогуу милиция органдарына барып арыз жазасыз. Бул кылмыш жазык иш болот. Түшүнүктүү. Анда кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин атым Өмүралиева Замира. Балыкчыдан чалып атам. 2-жыл инвалидмин. 15 жылдан бери үлүш жерибизди ала албай кыйналып барып тажадык. Жолдошум өлүп калды быйыл. Балыкчы шаарынан да үлүш жериңиз Тоңсаккозунан алтындан чарбасында жер бөлүнүп берилиптир. Ошол бөлүнгөн учурда бизге кабарлашпай бөлүшүптүр да. Анан бизге бөлгөн жерди да Султангазиев деген киши экөөнө бир учурда бөлүнүп берилген жерди Султангазиевдин жерин өздөрү иштеткенге алып калып, биздин жерди өткөрүп берип калыптыр. Бизде котуп токтому жок болуп атат да. Соңгу айынан сактай койдук, караколдон бизде топпой койдук. Айлабыз битти, канча расход болдук. Барып келип 15 жылдан бери чарчадык, айландар жардам берип койгула. Суроосу түшүнүктүүбү эженин? Ооба, мен Чоң рахмат эже, жооп берип коюңуз. Мен мындай түшүндүм, бул үлүш жер боюнча экен эженин. Мен түшүнгөнүмө караганда эже үлүш жерин буга чейин ала элек болчу, өзү же туугандары. Анан албетте бул маселе боюнча бир гана ошол жергиликтүү органдарына кайрылып, анан алардан жазуу түрүндө жообун алганга аракет кылыш керек. Эгер ага башында берилип же ага берилбей алган болсо, ошол жазуу түрүндөгү жоопторун алып алып, андан ары түшүнүктүү болот да, кандай кадамдарды көрсө болот. Ал эми жөн эле туруп адвокаттар жөн эле барып силер жер берип койгула деп албетте адвокаттар айта албайт. Андай укук жок. Бирок ошентсе дагы ошол барып жазуу түрүндө бергиле, кайсы үчүн бизге берилип, эмне үчүн берилбей калды деп ошо жазуу түрүндө алсаңыздар, жазуу түрүндө болгондо жакшы да. Аякта жазылат, колдору коюлат, печаттары болот. Ошол менин кеңешим, сиз жазуу түрүндө жообун алганга аракет кылыңыздар. Айыл өкмөтүнөнбү, кимисинен болот. Анан ошонун негизинде андан ары балким юристтер менен киришесиздерби, адвокаттар менен киришесиздерби, андан ары түшүнүктүүрөөк болот да. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Токтулуктан чалып атам экен. Алло. Да, угуп атабыз сизди. Токтулуктан чалып атам, мен өзүм пенсиям бар эленмин. Бир балам былтыр авариядан качып болуп калды. Футбол ойногонсундай болуп кала эле. Ошо баламдын намында болчу үйүм. Анан ал балам качып болуп калды. Салым банктан
Андан мурун бирден ооруп, ал убакта көңүлбай калды. Анда да жетебиз деген анан жаңы баштаганда жанагы авария болуп өлүп калды балам. Эми ошо үйдө болсо, эмеде аресте. Үйдө мен өзүмө котордум. Анын семьясы жок болду. Балам үйлөнө элек болду. 30-та болчу. Анан кийин мен котордум үйдө. Анан эми өзүмдүн намымда салым башка болсо, алар эми төлөгөнгө болбойт деп кеңир айтат. Болгондо мен өзүм түшүнбөй балам. Анан кийин эмне кылышым керек? Атасынын пенсиясын тегип ошону которуп койсок болобу? Макул төлөп келе берели. Аны төлөнбөй жанагы кредит алганда башында неме төгөбүз го, проценти, канча проценти. Ошого эле кетет дейт да. Анан мен документ өзүмдө мага которулган. Сурооңуз түшүндүңүзбү? Кандай жардамкасына мен ошону эми Мен толук түшүндүм деп айта албайм, бирок арест дегенден түшүнүп калдым. Эже токтой турсаңыз, сурооңузду бериңиз, эмнесине түшүнбөй атасыз? Эже азыр үй арестте болуп атат, ошондо. Үй арестте. Ооба, бирок сиздин атыңызда болуп атат үй, Мен котордум, жаңы котордум. Мен 1 жылдан кийин котордум. Ошону жүрөөлөр айтып. Ооба, эми ошону аресттен чыгарыш керек болуп аткан турбайбы? Анда түшүндүм эже, ошол караш керек сиз деген жанакы ГРС деген органга кайрылып туруп, кийим койгон. Мамлекеттик каттоо кызматына. Мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, кийим койгон арестти, качан койгон, эмненин негизинде койгон, ошону сөзсүз так билип алышыңыз керек. Анан ошол себебин жоюш керек да. Эгер себеби мыйзамдуу, негиздүү коюлган болсо, албетте ал негиздүү, мыйзамдуу себеби сөзсүз түрдө жокко чыгарылыш керек, жоюлуш керек. Ал кантип жоюлат? Эгер карызы болсо, банкка же башка бирөөгө милдети болсо, ал милдетин аткаргандан кийин гана жоюлат. Бирок эгер албетте аны да караш керек. Эгер мыйзамсыз коюлган болсо, албетте аны дагы сот аркылуу коргош керек укугун. Мыйзамсыз коюлганын далилдеш керек. Эгер мыйзамсыз арест коюлган болсо. Мен бизден көрсөтүүгө бүгүн катышып жаткан адвокат Бекзат Иманкуловдун номерин айтып кетейин. Эгер сиздердин суроолоруңуздарга толук жооп болбой калса, түшүнө албай калсаңыздар, анда өзүнө түз чалып, же болбосо WhatsApp, Telegram аркылуу жазып, байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе жазып алыңыздар 0507 22 0005. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен жалгызбы энем, мен пособиямды бир беришип, бир бербей атат. Канча балаңыз бар? Бир балам бар, бирок жалгызбы энемин. Үйүндө ремонт кылышкан, практикамды контракт окуйт дейт. Өзүм болсо Бишкекте жашайм. Атам каза болуп калган, анан бир пособияны жөн беришпей атат. Бир беришип, 2-3 жыл беришкен жок пособиямды. Сиз ошол аймактык бөлүмгө бардыңызбы, социалдык коргоо? Бүт жака кайрылдым, анан аягында уже министерствого чейин барсам, билген жериңизге кайрылыңыз деп коюшту. Демек сиз ошол жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн категориясына кирбейсиз, туурабы? Ушундай жооп бердиби сизге? Ошондой жооп беришти. Көмүрүмдү да беришкен жок, баламдын подаркасын да беришкен жок, 3 жыл, 4 жыл пособияны беришкен жок мага. Сиз өзүңүз иштейсизби? Иштебейм, жалгызбы энем, үйдө балам менен отурам. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Сурооңузга кандай деп жооп бере аласыз? Сиздин маселеңиз боюнча эже, мен сиздерге кеңешим, сөзсүз түрдө жазуу түрүндө ошол аймактык социалдык коргоо мекемесине сөзсүз түрдө жазуу түрдө кайрылып, сөзсүз түрдө алар милдеттүү жазуу түрүндө силерге жооп бериш керек. Бул эмнеге керек? Бул сотко керек. Ошол жазуу түрүндө жообун алып туруп, андан ары эгер мыйзамсыз болсо, албетте кайрылганга укугуңуз бар, сотко кайрылып, укугуңузду коргоп, аларды милдеттендиргенге. Албетте алардын дагы өздөрүнүн тартиби бар, социалдык органдын, коргоо органдын дагы өздөрүнүн документтери болот. Алар дагы бирдемеге балким таянып жатышат, бирок ошол таянганы сөз түрдө жазуу түрүндө болуш керек. Ошону алып туруп, андан ары адвокаттарга кайрылганга сизге жеңил болот. Сизге кеңешим, сөз түрдө жазуу түрүндө алыңыздар дагы. Анан мен ойлойм, сизге берилиш керек деп ойлойм. Эгер эч жерде иштебесеңиз, бирок ошентсе дагы жазуу түрүндө алыңыз, андан ары адвокаттар кайрылыш керек. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз дагы күтүп калды. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Менде мындай суроо бар эле. Ак Ордодон Кожокматов жеңиш суроо берип аткан. Менин кызым май айында турмушка чыккан. Жумгалга. Анан кийин октябрдын 13-үндө келген,
күйөөсү менен. Күйөөсү айтыптыр, мен кара кечеден көмүр тартып алайын деп КамАЗ айдайт да. Bir yerге туруп турду. Ошо боюнча келбей койду. Анан телефонун албай, анан кыз уже ноябрдын 1-инен баштап окшуп, анан доктурга алып барса, эгиз экен, боюнда бар экен. А тиги признавать этпей атат тиги бала. Кандай кылабыз? Азыр үйдө жатат, 2 жолу жаткырды. 4-чү роддомго апасы. Сильный токсикоз болуп атат. Эгиз деп айтыптыр доктор. Сурооңуз түшүнүктүү. Мына ушундай жоопкерчиликсиз адамдарыбыз аз болсо, жооп берип койсоңуз. Рахмат. Сиздин сурооңузга байке, албетте бул аялыңыз деп коем, кызыңыз балдарды төрөгөндөн кийин сиз деген сотко кайрылып, балалардын атасын ким экенин аныктап алсаңыздар болот. Сотко кайрылып, тийиштүү далилдерди чогулуш керек, кошуналардын күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү керек, жок дегенде 3 кошунанын жазуу түрүндө көрсөтмөсү керек. Ал көрсөтмөлөрүнө айыл өкмөтү печатын коюп берсин, колдорун коюп берсин. Андан ары эгер чогуу жашаган учурларында сүрөттөрү болсо, ошол күйөөсү менен, ошол сүрөттөрдү бир 4-5 сүрөт канчалык көп болсо кайра жакшы, ошолорду да тиркеп туруп сотко кайрыласыз. Мен сизге кеңешим, сөзсүз түрдө адвокат жалдап алсаңыз жакшы болмок. Бул сөзсүз эмес, бирок жалдап алсаңыз жакшы болот деп эсептейм. Өзүңүз чечесиз, кайсы адвокатты жалдайсыз. Себеби адвокат баары бир бул мыйзам боюнча адис, анан ал баары бир мыйзамды кишине жакшыраак билет. Анан ал болсо, анан ошол аталыгын аныктагандан кийин, албетте андан кийин алиментке бергенге да толук укугуңуздар бар, пайда болот. Ошол. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угутабыз. Мен бул Жолдошова Гүлсүн кетте турам. Мен ушу жолдошум 2004-жылы дайынсыз жок болгон, өзү органда иштеген. Анан 3 кыз деп ушу Россияга иштегени кетип, эсеп ошол үйүмдө мен сиңдилерим жашачы, мен келгенде турмушка чыгып, үйдү өзү мен жок оформить этип алып. Менин ушул убакка чейин ЗАГСым бар. Бирок мен жок, булар кандай оформить этип алган? Азыр ошол боюнча мен экөөбүз акчасын бербейт, чатакташып атабыз. Шуну менен мен силерге кайрылып, муну менен кандай чара колдонуп болсо болот, кандай түшүндүңүзбү? Эже, ошондо сиздин күйөөңүздүн карындашы болот, бир тууганы болот абы, Жок, мен күйөөм деген 2004-жылы дайым жок болот. Биз Всесоюзный розыска бергенбиз. Ошол ЗАГСым бар, бирок ушу бир тууган сиңдим үйдө карап жашап турам деп, мен Россияда жүргөндө турмушка чыгып, үйдө мен жок оформить этип алышкан. Же мен үйдөн жок, же акчадан жок калып атам. Дагы бир суроо, эже. Бул үй деген силер ЗАГС учурунда пайда болду беле? Кимдин атында? Менин атыма жазылган, Жолдошова Гүлсүн Шешеевна деп. ЗАГС учурунда жазылган сиздин атыңызга, ЗАГСым бар. ЗАГСым бар. Түшүндүм. Эже, анда биякта мыйзам бузуу болгон. Албетте бул жакта чоң мыйзам бузуу бар. Биякта кылмыштын курамы бар. Сөзсүз түрдө сиз милицияга кайрылып, арыз жаздыңыз. Эгер милиция органдары кыймылдашпаса, прокуратурага кайрылыңыз. Прокуратура органдарын күрөшүңүз. Генеральный прокуратурага чейин жазыңыздар. Ошол моментте менин жолдошум да жоголуп атат, анан мен Россияда 3 баланы багамлап жүрсөм, мен жолдош ошо сиңдим чыккан милиция балага оштук. Ошол аркылуу болуп атат, бирок мени азыр бир туугандан кетишип, үйгө да жолотпойт. Эч эмеден жооп да жок болуп атат, айлам кетти, мен эмне кылышым керек? Эже, жанакы маселеге мен дагы кошумчам. Чоң рахмат, эже. Кошумчалайын, эже. Бул абдан чоң мыйзам бузуу, такыр түшүнүксүз, мындай мүмкүн эмес болчу. Сиздин атыңызда турган мүлктү башка бирөө жаздырып алышы. Биякта абдан чоң мыйзам бузуу бар. Сөз түрдө милиция органдарына кайрылыңыздар. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Атбаш районунан чалып жаттым эле, атын тааныштык. Бизде мындай болуп атат да маселе. Бул биз аялым экөөбүз ажырашканда алимент чектелип берилген 2020-жылы. Азыр ушул убакка чейин алиментти так сот кандай чыгарып берсе, ошону төлөп келатабыз да. Анан орто жерден мени такыр азыр балага көрсөтпөйт,
тиги кайненечи такыр көрсөтпөйт да, жанына жолукпойт. Анан сотко экөөбүз соттошуп атканда Байланыш үзүлүп калды тилекке каршы, бирок суроо түшүнүктүү болду окшойт, Жооп берип койсоңуз. Сиз толук укугуңуз бар, сотко кайрылып, бала менен сизди көрсөтүш керек. Себеби сиз атасысыз. Мыйзам боюнча атасы менен апасы бирдей укугу бар жана бирдей милдеттери бар. Ошондуктан энеси сизди көргөзбөгөнгө укугу жок. Ошондуктан сиз сотко кайрылып, аны аялыңызды, баланын энесин милдеттендирсеңиз болот. Көрсөтүшүн керек болсо, сот аркылуу графигин да түздүрүп алсаңыз болот. Кайсы күнү, кайсы жумада жолугасыз жана канча саатка. Эгер такыр андан кийин да көрсөтпөсө, кайра сотко кайрылып, баланын жашаган жерин мени менен жашасын деп сурансаңыз болот. Адаттагыдай эле бүгүн дагы биздин көрсөтүүгө байланышка чыккан телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп. Мен айта кетейин, биздин көрсөтүү аты айтып тургандай эле адвокат менен камсыз кылат. Сиздерди ошондуктан жөн гана кеп кеңеш алыш үчүн чалбай, адвокат менен камсыз болуш үчүн чалсаңыздар болот. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Менин көйгөйүм, мен Кара Балта шаарынан чалып жатам. Мен 4 балам бар. Мен пособие ала албай жатам. Себеби үлүштериң бар деп айтып атышат. Үлүштерими ата-энем колдонот. Ал үчүн ата-энем налог төлөйт. Түшүнүктүү, бул жанакы болгон суроого кичине окшоп кетет экен. Сизде үлүштер бар деп жатасыз. Ошол кайра эле сиз ошол сизге отказ кылып жаткан органга, социалдык коргоо органына кайрылып туруп, жазуу түрүндөгү алардын отказын сөзсүз түрдө алышыңыз керек. Ал каяка керек? Ал сотко керек. Анан ошону алып туруп, аякта алар сөзсүз түрдө алар ссылка кылыш керек да, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы мыйзам негизинде алар сизге отказ кылып жатат. Жана ошол мыйзамды ачып, карап, окуш керек. Эгер ал жака эгер ал жака туура келбесе, сөзсүз түрдө анда кайра сотко кайрылып, аларды милдеттендирсеңер болот. Бирок мен мындайларды угуп калып атам, ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп, ушул мамлекетибиз ошол жагындагы ойлонуп койсо жакшы болот эле деп айтат элем. Сөзүм бүттү. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен Кара Балта шаарынан чалып атам. Кызым инвалидин чалып, анан кийин ошонун инвалиднасына акча кошуп бергиле десек, бизде эме Мусек деген бар Кара Балтада. Ошол кошпой атат да. Демек, сиздин кызыңыздын диагнозу ал жактагы тизмедеги ооруларда жок болуп атабы же кандай болуп атат? Жок, оорусу селекия деген оору да. Кандай кылыш керек? Ошонун акчасы өзүнүн дарысына жетпей атат да, ошону кошуп берсе деп кандай кылып коштурса болот дегенбиз да. Демек, сиз тиги майыптык тобуна киргизип, анан пенсия алгыңыз келип атат, ушундайбы, Пенсия эмес, инвалидность чыккан уже булчу. Ошонун өзүнүн дарысына жетпей атат ошол. Акчасы аз болуп атат демек. Аз болуп атат. Ошону кошуп бергиле десек, бизде Кара Балтада Мусектен акча требует этип өздөрүнөчү. Өздөрүнө акча требует этип атасызбы, түшүнбөй алдым. Да, акча сурап атыптыр. Эгер акча берсеңер биз эгер шындай эле эгер акча берсеңиздер, анан биз сизге көтөрүп беребиз десе, анда мен силерге сунушум, ар бир райондо ГКНБ бар, биздин улуттук коопсуздук кызматы. Ошолорго кайрылып арыз жазыңыздар. Же болбосо, эгер алар кабыл албаса, анда ошол эле милиция органдарына кайрылып арыз жазып, эмнеге андай алар кылып атышат? Эгер арыз, демек, эгер акча берсеңер биздерге көтөрүп беребиз десе, демек мыйзам ага жол берет да, бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой жооп берип атышат. Эгер бирок азырынча ошол айтарым. Дагы кошумчалап кетсем, сиз инвалидность боюнча уже алат дедиңиз, тууганыңыз. Кызы. Ошол. Эгер инвалидность боюнча алса, бирок аны да ошо документтер менен караш керек. Эгер документтериндеги өлчөмдөн ошондой аныкталса, албетте жогорулуп бергиле деп айтууга кыйын. Бирок ошол документтерди албетте алып, алардын да жазуу түрүндө жоопторун алганга аракет кылсаңыздар, андан ары юрист, адвокаттар менен кеңешип, андан ары уже түшүнүктүү болот да, алар эмнеге таянып жатат.
Мен сизге маалымат катары айта кетейин, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар балдарыбыздын жөлөк пулу 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 50%га көбөйгөн, ал эми 2022 жылдын 1 январынан баштап 100%га көбөйөт. Мына ошол көбөйтүлгөн таризде алып башташыңыздар керек. Эгер андай болбосо, анда жогоруда адвокат айткандай жол менен чара көрсөңүздөр болот. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Алимент боюнча саламатсызмы эле? Ушу алиментте деген эчтеке затсыз жок. Метриканын өзүнүн намында болсо дагы алимент төлөтүп атат, анан ошол эле төлөтүп койсо болобу? Демек сиз атасысыз да анын? Демек сиз атасысыз да анын, туурабы? Негизи жок, атасы деле эмес ал. Атасы деле эмес, мындай өзү эле мындай келип экөө же чогуу жүрүп койгон болушу керек, ушундай экен да. Анан жөн эле акча төлөтүп эле, жөн эле акча төлөп атат. Суроосун түшүндүңүзбү? Анан келип мисалы үчүн жакшы жок же метрикасы өзүнүн намында эмес болуп, сиздин сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү, чоң рахмат. Жооп берип койсоңуз. Ооба, жооп берүүдөн мурун бир сүйлөм, жана мурунку суроого дагы кошумчалап кетсем, биздин урматтуу алып баруучу туура айтты. Биз эстедим, биздин президентибиз чындап эле урматтуу президентибиз көтөргөн жөлөк пулдарды жакшы, жөлөк пулдарга жакшы президентибиз тарабынан жакшы көңүл бурулуп жатат. Ал эми бул суроо болсо алимент боюнча кошумчалап кетсем, андай мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө демек метиркесинде атасы деп жазылган ал киши. Эгер атасы жазылбай эле, балким жөн эле, балким коркуп, мен оюм да, теоретически балким жөн эле коркутуп акча бер деп балким сурап аткандар. А бирок мыйзам боюнча алар бир гана эгер документте атасы деп жазылган учурда гана өндүрүлөт. Же информация сизде тура эмес, башка себеп болушу мүмкүн эмес. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Кайрадан мен Талас областынан чыгып атат элем. Атым Кенжебүү Жайылова. Мен азыркы учурда 3 балам бар. Улуу балам инвалид, 2 группадагы. Анан ушу жолдошум менен август айынан баштап жашабайм да, чогуу жашабайбыз, келишпестиктен улам. Анан мага бүгүн кече күнү ошо эме келди, ажырашып атам депчи, кагаз келди да, ажырашууга бериптир ал кишичи. Анан балдарыма эч кандай анын мүлкү баары эле жакшы турат да. Анан сени балдарым мен кууп чыгам, эчтеке бербейм деп атат. А могу жашап аткан тамуусун алганыбызга 4,5 жыл болгон. Оформить эт элек болчу. Оформить эт десем этпей жүргөн да. Анан ошо тамды кандай кылып алсам болот? Өзүнө тиешелүү кашарлары бар, аны кандай кылып алсам болот? Мен адвокат жалдаганга азыр эмем жок, 3 балам менен убактылуу жумуштан чыгып, баламды карап отургам. 1 ай болду ушу балам операция болгонуна. Анан сиздерден консультация, адвокат боюнча кайрылып атат элем Талас областынан. Мага 2-3 күн эле болду ажырашууга келиптир. Биз сизге дароо эле айтып коелу, бул жактагы комиссия мүчөлөрү болуп, сизди тандап ала турган болуп атабыз. Бизге номериңизди айтып койсоңуз, демек сиз адвокат менен акысыз, камсыз болдуңуз. Рахмат. Рахмат сиздерге. Номериңизди калтырып коесузбу? Азыр айтайынбы? Азыр айта бериңиз. 0702 51 Дагы 54 56 Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтып коюңуз. Жайылова Кенжебүү Орозбековна, Талас областынан, Талас районунан чыгып атат. Сиз үчүн жакшы кабар, адвокат менен акысыз, камсыз болдуңуз. Анда эмесе биз Эженин суроосуна жооп бербей эле, кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алып берели. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Мен Нары шаарынан чалып аттым эле. Мен берейин деген адвокаттарга берейин деген суроом бул Финка банктан, азыркы Финка банк, мурунку Экданка микрокредиттик компания Финкадан компенсациясын өндүрө албай атабыз да. Тагыраак айтканда 2006-2012-13 жылдарга чейин биздин айлыгыбызга высокогорье, анан отпускаларыбыз туура эмес себептелип жүрүптүр. 40 күн эмес,
28 эле күн алчубуз. Анан ошолордун компенсациясы башка банктар баардыгын төлөп берди, анан ушу Финка банк эле төлөп бербей атат да. Кандай жолдор бар, эмне кылсак болот? Түшүндүңүзбү? Жок, мен компенсация эмне үчүн сурап жатасыз, түшүнбөй атам. Категория анан эсептелбей жүрүптүр. Анан отпускка барып туура эмес. 40 күн эмес, 28 күн эсептелип жүрүптүр. Ошондо сиз иштеген жериңизге нааразы болуп атасызбы, Ооба. Албетте, сиздин ишиңиздерде кагаздарды алып караш керек. Ошол сиз немеден аракет кылсаңыз да, бухгалтериядан тиешелүү кагаздарды алып, бухгалтерия жооп берсин, жазуу түрүндө алыңыздар. Эмне үчүн сизге бербей жатат компенсацияны? Жок, мен эле кайрылган жокмун. Бул бизде эсептелген мурунку иштеп кеткен сотрудниктин баары кайрылып эле сотко барып, кайра соттон баягы тааныш билиш менен коррупциялык жолдор менен кайра артка кайрылып төлөнбөйт да эмгичекте. Бирок документтер кээ-бирөөнүкү бар. Архивден сурап турсак, Финка бербей атат, өрттөнүп кеткен деп. Ошондо алар шылтоосу ошондо архивде документтер жок деп атасыз. Ооба, өрттөнүп кеткен деп атышат. Сиз буга чейин сотко кайрылган деп атпайсызбы? Ошол сот кайра эле үстүнкү кийинки инстанциялар кайрылып укуктарды коргоңуздар. Башка мындай кеңеш азырынча айта албай турам. Кагаздарды караш керек, анан мыйзамдарды караш керек. Бирок азыр айтыш кыйын болуп атат, бирок баары күрөшкүлө Верховныйга чейин. Анан мен Бекзаттын номерин айтып коеюн сизге, байке. 0507-22-0005. Дал ушул номерге WhatsApp, Telegram аркылуу жазып, же болбосо дагы бир кеңешим, эгер угуп жатсаңыз, дагы бир кеңешим, ошол сөзсүз түрдө кайра сотко кайрылып, соттон дагы баардык мыйзамдуу каражаттарды, мыйзамдуу жолдорду колдонуңуздар деп сунуш бермекмин. Биздин азыр омбудсмен институту бар. Алар дагы сотторго катышат, эгер чакырсаңыз, сотторго как наблюдатель болуп катышат. Андан сырткары сот учурунда да сураныңыз, видео, аудио съемка бүт баары жүргүзүлсүн. Ошентип баардык чараларды көрүңүздөр. Коомго информация жетсин да, себеби адилетсиздик бир гана ошол немеден коркот. Ачыктыктан коркот да. Ошол жагын да ойлонуңуздар. Телефонду бир айтып койсоңуз. 0507-22-0005. Рахмат. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло. Сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Менин суроом, мен мектептер боюнча айтайын дегем. Мен көп жылдан бери мектепте иштеген мугалиммин. Мени без причина эле эч күнөөм жок, жумуштан бошотуп коюшкан. Мен аны аябай көп жерлерге чейин арызданып, эч жыйынтык таппадым. Бир нерсе болсо эле директор кол алдында иштеген мугалимдерге калп жеринен кагаз жаздыртып эле эмнеде болбосун жеңип чыгат. Бирок мен сотко кайрыла алган жокмун. Анткени себеби мен жалгыз жашайм, кичинекей эле пенсия алам. Өзүм квартирада турам. Жумушумду болсо бербей койгон, эл агартынын отличниги. Мен көп жылдан бери иштейм. Иштеген 40 жыл мектепте иштедим. Пенсияга чыккандан кийин 1-2 жылдан кийин эле мени куугунтуктап кетирбейген мектеп директору. Азыр болсо 10-15 жылдан бери пенсияга чыгып иштеген мугалимдер бар. Мен эл агартынын отличнигимин, бүт грамоталарды алгам. Жада калса 3-4 класстын куррикулумга карата жаңы чыккан китебин дагы текшерип, ошол жерде фамилиям жүрөт. Ушинтип жакшы иштегениме да карабай мени куугунтуктаган. Бирок бардык эле органдарга кайрылсам, бар эле акчасы бар, ичкич коррупционер директордун сөзүн сүйлөп атышат. А мен ошо адвокат жоктугунан сотко бере албай жүрөм. Адвокат болсо документтеримди алып барып, ошо сүйлөшөйүн дедим эле. Сиз кайсы жактан байланышка чыгып атасыз бизге? Мен Бишкек шаарында жашайм. Бишкек шаарында. Бишкектеги мектепте иштегем. Атым Алымбүбү, фамилиям Тустукова. Пенсияңыз канча сом, эже? 7000. Азыр кошулганда 7000 болду. Бирок мен сахарын диабет болуп ойлойм да, эчтекеге жетпейт. Алымбүбе, биз сизди дагы адвокат менен акысыз, камсыз кылабыз. Комиссия мүчөлөрү колдоп жатат. Демек, сиз мындан ары адвокат менен камсыз кылып, камсыз болдуңуз, анын жардамы аркылуу акыйкатты издесеңиз болот. Бизге телефон номериңизди. Телефон номериңиз 0702 29 21 70.
Сизге бизден координаторлар байланышат, эже. 21 70. Чоң рахмат. Бизден убактыбыз соңуна чыгып келаткандыгына байланыштуу акыркы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Кийинки телегөрүүчүбүз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сурооңузду айтып коюңуз. Султанбаева Замира. Неме боюнча, мен официально турмушта болгон, Багылыш Максат Жолдошум аты. Анан 3 баланы барабарда, 3 балабыз. Анан алиментке кесирип алганбыз. Почти 3 жыл болуп калды, 1 сом жардам бере элек. Анан лишение отцовства кылганда, анан бирок алимент калат экен, ошону деген ушул күнгө чейин 1 сом берген эмес, эч кандай жардам кылган жок да. Аны сотко берсем, соттогулар прокуратурага жөнөттүрүп, прокурор милицияга чалып сурай берип, уже 1 жылдан бери тажадым. Алар болсо, издеп атабыз дейт, бирок эч кандай жылыш жок да. Суроо түшүнүктүүбү? Сиздин маселеңизде кылмыш иши козголгонбу милиция тарабынан? Алимент төлөбөй атат деп. Ооба, розыска берген. Сиз деген, сиз эже ошол кайра эле милициялардын артынан түшүп, аларга улам барып, ишти тергеп, неметип сотко өткөзгүлө деп сурадыңыз, эртерээк өткөзүштүн. Сотко өткөндөн кийин албетте сотто ал киши мыйзам чегинде жооп берет. Анан ал киши андан кийин эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, албетте сот аны чечимин чыгарат. Ошол өкүмдү чыгаргандан кийин ошол өкүмдү алып кайрадан сотко кайрылсаңыз болот, аталык укугунан ажат беришиңизди сурандан. Бирок аны бир гана сот чечет. Сот кандай чечет, аны алдын ала айта албайбыз, укугубузда жок. Ажыратылган уже. Бул ошол маселеси боюнча эже анда сиз жанакы милициялардан неметкиле деп ошол улам артынан түшүп, бүт чараларды көрүп бериңиздер, неме там сторожевой картаны коюңуздар, мамлекеттен чыга албай тургандай кылып коюңуздар, ошолор кылынды, ошолорду да сураңыздар. Жаңы паспорт ала албасын, паспорт мөөнөтү бүткөндөй, ошондой чараларды көрүп бергиле деп сураныңыздар. Мамлекеттик органдар ошондой чараларды көрүш керек. Ошол анан иш сотко өткөнгөнгө аракет кылыңыздар да. Себеби милиция ал кишини кармабаса албетте акча төлөнбөйт да, кармаш керек да, кармап анан милдеттендириш керек да. Анан дагы сураныңыз, тиги эгер анын атында мүлктөр болсо, ошол мүлккө дагы арест коюп коюшсун. Ошол эгер ал Кыргызстанга чыга албай турган болсо, ал деле бир топ чара болот да, жана жаңы документ ала албаса, ал да бир топ чара болот. Анан эже ошондой эле сизге сунушум, кеңешим, милиция органдарына эгер жакшы ишене албайсаңыздар, алардын үстүнөн арыз жазыңыздар. Ошол эле прокуратура органдарына, балким ошол арыз жазгандан кийин милиция органдары тезирээк кыймылдап калышы абдан мүмкүн да. Себеби мен ойлойм, эгер милиция органдары абдан кааласа, алар почти любой преступникти таап чыгышат да. Белгилүү эле ал кайсыл жакта экеничи, бирок ошондо деле эчтеке. Анда ошо демек алар чара көрбөй атышат, сөзсүз түрдө өзүңүз райондук прокуратурага арыз жазыңыздар. Алар кыймылдабай атышат деп, анан сураныңыз, балким башка тергөөчүгө ишти өткөзүп беришеби. Эгер прокуратура органдары чара көрбөй атса, алардын үстүнөн да бар, областной деген бар, же болбосо генеральный прокурор бар, ошолорго чейин арыз жаза бериңиздер. Анан биздин мамлекетибиз дагы Кудайга шүгүр азыр көп эле муктаж адамдарга адвокат берип жатышат. Ар бир райондо мамлекеттик адвокаттар бар, мамлекет камсыз кылган. Ошол жактардан дагы балким мамлекеттик адвокаттарды да суранасыз. Ошол анан биздин президентибиз да ошол мамлекет тарабынан иштеген адвокаттарга жакшы эле колдоо көргөзүп, айлыгын 2 эсе көтөрүп берем деди эле. Анан ошол урматтуу президенттен суранат элем, ошол эртерээк айткан сөзүңүздү аткарып берсеңиздер, мүмкүнчүлүктөн колдонуп, жактан чыккандан кийин балким мени урушабы, бирок ошону айтып калайын. Албетте биздин көрсөтүүбүздү өлкө башчыбыздан баштап Кыргызстандагы бардык жарандар көрүп жатат. Элдин үнү дагы жогорку бийлик бутактарына жетип жатат деген ишеничтебиз. Анда эмесе биз ушул эки телегөрүүчү менен токтолобузбу? ТИЗОдо тандалып алынган. Сөз сүйлөп коесуздарбы? Акжол Сабырович, Светлана Чекировна, кандай кошумчаңыздар бар? Мен саламатсыздар дагы бир жолу. Бул жака бизге бир топ суроолор түштү. Абдан көйгөйлүү суроолор. Биз ушул бардык суроолорго жооп бергенге аракет жасап келе жатабыз, буйруса. Эми жана биз эки кишиде токтолгон, ошол эки кишини тандап алдык. Ал эми биздин адвокатыбызга кичине маалымат иретин айтып коеюн. Биздин президентибизге кайрылып кетти эле. Бул багыт иш алып барылып атат. Буйруса азыркы учурда тийиштүү рабочий группа иштеп жатат. Тийиштүү министрлер кабинетинин токтом долбоору иштелип чыгып, буйруса
жакынкы ортодо ушул багытта дагы иштер ишик ашат буюрса. Ал эми негизгисинен ушул биздин адвокаттар ушул айлык майнасына жараша сапаттуу, оперативдүү, эффективдүү жардам берсе деген бир мындай тилегим бар. Буюрса чогуу биргеликте ушул багытта иштеп, эң негизги биздин жарандарыбызга, муктаж болгон жарандарыбызга ушул жардамды ушул бергенге мындай аракетибизди жасайбыз. Светлана Чекеровна, сиздин сөзүңүз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, айтып кетер элем, чындыгында эле абдан көп суроолор келет экен. Суроолордун баары ар тараптуу. Эки кардарды тандап алдык, Кудай буйрса, ошо адвокат менен камсыз кылууга аракет кылабыз. Анан ошондой эле эми келе жаткан жаңы жыл, Кудай буйрса, 2022 жыл келе жатат. Жалпы кыргыз элибизде Кыргыз Республикалык адвокатурасы тарабынан жаңы жыл менен куттуктап кетким келип жатат. Ушу кыргыз элибизге келечекте ушу келе жаткан жаңы жыл аманчылыктын, ден соолуктун, ийгиликтин жылы болсун, элдин арасында ынтымак болсун, тынччылык болсун, жана курсагыбыз ток болсун. Ушул келген жылыбыз молчулуктун, токчулуктун жылы болсун деп тилек кылып кетер элем. Каныбек мырза, сиздин кошумчаңыз барбы? Бүгүн келгениме абдан кубанычтамын. Биринчи жолу келдим. Биздин элибиздин ичинде абдан көйгөйлүү маселелери бар экен. Мен мурунтан мамлекеттик экология жана техникалык инспекциясында иштеп кеткенимден көп биздин телекөрүүчүлөргө сунуштайт элем. Ошол мамлекеттик экология жана техникалык инспекциясына кайрылып, ушул маселелериңиздердин баардыгын биринчи соттун алдынан бир кайрылып тапшырсаңыздар, ошол инспекция милдеттүү. Жер маселеси болобу, ишиңиздерде кыйынчылыктар болобу, кайсыл жерде болбойт, ошол жака кайрылсаңыздар, биринчи ошолор карап берсе, ошолор анан кийин жыйынтыгын чыгарылсаң, сотко кайрылсаңыздар жеңилдек болобу эле дейм да. Анткени биздин соттук системада сотко чейинки баягы кароо деген маселелер да бар. Ошол тарабын өтүп туруп, анан кийин сотко кайрылсаңыздар, сиздерге бир топ жеңил болот, маселеңиздер бир топ жеңилдик алдына жылат да. Ошол мамлекет керек болсо инспекция өзү сотко кайрылгандан укуктуу бир туура эмес маселелер болсо дейм да. Чоң рахмат сиздерге. Түшүнүктүү, бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө Таластан байланышка чыккан Кенжебүү эже, ошондой эле Бишкек шаарынан байланышка чыккан Алымбүбү эже экөө тандалып алынып, адвокат менен акысыз камсыз болушту. Ушул тапта буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы тандалып алынып, адвокат менен камсыз болгону бардык телекөрүүчүлөрүбүздүн иштери жүрүп жатат. Алар сөзсүз көзөмөлгө алынат жана жыйынтыктарын биз сиздерге көрсөтөбүз. Биз кийинки аптада 31 декабрь болуп калгандыгына байланыштуу эфирге чыкпайбыз. Ошондуктан кийинки жаңы жылда кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Бизге байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болсоңуздар болот. Биздин көрсөтүү Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору менен биргеликте 3 тараптуу келишимдин негизинде даярдалып эфирге чыгат. Мыйзам чегинде иш алып барат. Биз сиздерге жардам беребиз деген менен, эгер сиз мыйзам сиз тарапта болбосо, анда биз эч кандай жардам бере албайбыз. Аны дагы сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Анда эмесе жаңы жылда кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.